Мен ойлоп атам, падышабыз милдеттүү түрдө ар бир адам 3 күнгө даватка чыксын деп койсо, бул тарыхта кала турган падыша болот эле деп элестетип кетем да кээдечи. 96-жылы эмеде Центральный мечитте дават кылганда ошондо Чубак Ажы Раматылык 2-нчи курста окуйт эле. Мектеп китебин көтөрүп келтирип, сиз илим окудуңузбу, илим окуйсузбу десе, мен айттым, мен медресени бүтүп келгенмин. Кайсы китептерди окудуңуз? Мен деген бул жагы Кафияны бүткөнмүн. Нахви сарфтан. Бул жагы Хидаяны бүткөнбүз биз. Шархи Кая, Муктасардан канча жол сабак бергенмин. Бирок мага маалымат болгону менен бияка ыйманга мээнет аз болгондуктан азыр мен ыйман чогултуп жүрөм. Атамдан калган 3 сандык китеп бар. Эми ыйман чогултуп жүрөм десем, ушул сөздү Раматылык кийин телевиденияларда да айтып жүрдү да. Раматылыкчы. Эми ошонун үчүн бул даваттын эми үзүрүнү десек мөмөсүнү көрүп атабыз. Мына ушул элдин бардыгы биз менен даватка чыкканда кандай адамдар чыкпады. Мына Ажекеден Алла Таалам разы болсун. Бул экөөбүз эң көп каттаганыбыз ат башыга болду. Бул жагы Ак Муз, бер жагы Сары Булак, бул жагы Жер көчкүгө чейин, бул жагы Бөкөнбай айланып биягы Кырчын менен. Азыр деле 75ке чыккан болсо, дайым биз ушул ташып кызматын кылып жүрөбүз да. Биягы Көк Жаңгак. Эми караңыз, эң негизгиси ушул бир эмени Ажекем менен Токтогулга бардык. Ошеги баягы Торкендеги тентек балдарды, рекетчилик кылган тентек балдарды үймөй кыдырып жүрүп, эшигин кагып. Азыр молдо болуп калды ошолорчу. Имам болуп калды кебирлерчи. Алла разы болсун. Буяктан балыкчы кандай өзгөрдү. Ажекенин мээнети. Ошон үчүн айтам да, бул кишинин өмүр бою видеого тартылган эмес, өмүр бою чыккан эмес. Мына бир сүйлөп коюң, эл сизди да көрүп калсын, бул даваттын түбүндө ким баштап, ким турган дегенге аргасыздан келди.